Стерва айымга үйлөнөт белеңиз? Жок, үйлөнбөйт болушум керек, себеби мен ойлойм алдыда өзүңүн жашооңо кандайдыр бир тоскоолдуктар болуш керек. Анан негизи аял киши үйдүн куту дейт го. Ошого байланыштуу, может үйгө келсең жылуу сезимдер менен кабыл албай, кайыш айтып, айткан сөзүн кылбай, өз билгенин кылып, ушундай себептер менен үйлөнбөйт элем. Жок, мен эмесмин. Аял деген эми аял үйдө балдарды карап ушундай ошого ошон үчүн үйлөнмөк эмесмин. Нормальный бир аял алып ушундай негизи да. Стервалык айым сүйүп калсаң үйлөнөсүң. Стервалыгын ал сүйүп жашагандан кийин ал может постепенно стервалыгын жоготушу мүмкүн. Адамдын өзүнөн зависит да. Стерванын негизи мен түшүнүгүм боюнча бул эми баягы өзүн ачык алып жүргөн, көп нерсени өзүнүн бетине айта турган аямдарды түшүнөм да. Негизинен мен өзүм стерва айымга үйлөнбөйм деп айтам. Мен стерва айга үйлөнбөйм. Себеби ошо айым менен жашоо аябай оор болот, анан эчтеге жетпейсиң ошол айым менен. Мен негизи стерва болсо үйлөнмөкмүн. Ал жашоого тың болот үчүн. Биздин Кыргызстанда башкача кабыл алат стерва. Өзгөрүш мүмкүн да адам. Советтер Союз тарагандан кийин эле биздин айымдарыбыз базарга чыга калды да. Өзүнүн эркектерди мен акча таптым дегенде бул стресске алып келип атат да көп нерседечи. Мен каршы элем да, бул Европадан келген. Негизи эми кыргызчылыгынан кыргыз болуш керек. Айымдын өзүнчө эмеси бар. Эмеде Куранда жазылат го, экөө тең бир тең. Бири тең болуш керек, бири эмесин басынып койчу. Бирок экөө тең өзүнүн орду менен болуш керек да. Мен стерва айымга каршымын.